Мен эмнеге аттандым? Мен карапайым калктын арасында жашап аткан катары, карапайым калктын арасында кандай социалдык, экономикалык жана укуктук көйгөйлөр бар экенин мен ичинен билген адам катары мен үчүн жогорку кеңеште аны коюу маселеси, ошондой эле аны чечүү маселеси оңой болушун билип мен аттанып жатам. Эмне үчүн биздин элде, биздин калкта түшүнүк пайда болуп калган. Жогорку кеңештин депутаты болуш үчүн сөзсүз эле бир бизнесмен болуш керек, же болбосо бийлик колдогон бир адам болуш керек. Андай эмес. Калктын арасынан чыккан адам ошол калктын көйгөйүн оңой чече алат, оңой түшүнөт, оңой сезет ал. Ошондуктан мен жогорку кеңешке депутат катыбына аттанып атам. Экинчи тарабы мына 5000ден 10.000ге чейин алып аткан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар. Ошонун ичинде врачтар бар. Ошолордун атынан аттанып атам. Ошолор дагы эртең депутат болуш керек. Ошолордун ичинен да депутат болот деген мен шык берип атам бүгүнкү күндө. Платформа боюнча айта кете турган болсом, платформа бардыгы бүгүнкү күндө айыл өкмөт кыла турган иш калбады. Бүгүнкү күндө деп кыла турган иш калбады Минтранс. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министри кыла турган иш калбады. Бардыгын талапкерлер өзүнүн мойнуна алып атат. Бирок кантип мен ошол нерсеге көңүл бурам. Кантип мамлекеттик бюджетте 100 сом болсо, эртең 90 депутат болуп алса, 90 жака тартат. Аны калыс бөлүштүрүүнүн жолу мен мисалы башка райондукун алып келип туруп мен Аксы районуна коюп коем деп ошондой эле нерсе болуп атат да. Анын бирден бир жолу биз мамлекеттин чөнтөгүн толтурушубуз керек. 100 сом болсо, мамлекетке 200 сомду чөнтөгүнө кантип сала алабыз? Мына маселе ошондо. Ал эми биринчи ошол маселелерди чечиш үчүн биз ошонун мамлекеттик бюджетке кантип акча толтуруунун жолун издешибиз керек. Менде бир идея, менде бир программа. Мисалы Кыргыз Республикасында мамлекетиндеги кыйын юристтерди алып туруп биз эң чоң ресурсубуз бул эмне? Суу. Биз сууду азыр бизде коңшу мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан каалагандай пайдаланып атат, бир тыйын акча бизге төлөгөн жок. Биз ошол сууларды өзүлөрү мисалы Өзбекстан аграр